Дағы бір жолы құтман күніңіздер менен ардақтуу телекөрүүчүлөр, Алато 24 каналы өз программаларын улантат. Алато лайв программасынын бул сааттагы чыгарылышында биз өмүргө коркунуч жараткан, учурда кеңири жайылып жаткан инфаркт тууралуу сөз кылабыз. Эл арасында терс кылык жоруктары менен кейиткен адамга бүт бул түрүң менен инфарктка жеткиресиң го деген сөз бекеринен айтылбайт. Анткени инфаркттын келип чыгышына көбүнчө стресс, туура эмес тамактануу, ичкилик ичүү, тамеки тартуу сыяктуулар себепкер болот. Алдыда программанын жүрүшүндө дал ушул инфаркт тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Биздин студиябыздын коногу Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талантбек Сооронбаев агабыз бар. Агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Биз жогоруда айткандай эле, мына ошол алдыда программанын жүрүшүндө мына ошол инфаркт оорусу тууралуу кеп кылалы. Сиз программанын башталышында эфирден сырткары өзүңүз да айтып калдыңыз. Мына ошол бул оору көптөн бери эле статистикасы дагы көп, жаштар арасында дагы көп депчи. Анан ушул оору тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, бул кандай оору, кандай жаралат? Биринчиден мен дагы бир мындай учурдан пайдаланып, биздин теле көрүүчүлөрдүн дагы биздин кыргызстандыктардын көңүлүн бурайын дедим эле да, бурдурайын деп. Мындай негизи жүрөк немесине, жүрөккө көңүл буруш керек да. Ден соолукка жалпысынан, бирок ошонун ичинен баягы саламат жүрөк деген ушундай бир чакыруу менен биз көп иш аракеттерди жасап атабыз. Эми ошол саламат жүрөк ар бир кыргызстандыкта болуш керек да. Анткени эгерде саламат жүрөк болсо, анда баягы узак өмүр, бактылуу жашоо деген түз байланышта. Ошол эле учурда бизде Кыргызстанда эми бул кайталоо иретинде айтып атабыз, эми көптөн бери айтып жүрөбүз. Кыргызстан ошол жүрөк оорулары боюнча, баягы жүрөк ооруларынын кездешкени боюнча, өлүмгө учураган адамдардын саны боюнча биринчи катарларда турат да, ошо Евразия өлкөлөрүнүн ичиндечи. Жыл сайын 20 миңге жакын расмий бул маалымат боюнча. Андан бирок расмий эмес, андан да көп болсо керек. Өлүмгө учураган адамдардын саны бул өтө көп да негизи. Жыл сайын 20 миң дегенчи, мисалы. Эгерде ковид баягы 19 болгон мезгилде эске алсак, ошондо 2 жылда 1200 адам көз жумган да, ковид-19 пандемиядачы. Ошондо ушундай көп өлүмгө адамдар учурады деп, баягы абдан мындай сарсанаа болуп, ушундай бир мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чаралар жүрүлдү эле да. Бирок азыр мына ковид жок, пандемия жок, бирок азыр мына күнүмдүк мындай болуп аткан биздин азыркы эле жашоо, мына жылдары, акыркы жылдары ушундай жаман көргөзгүчтөр да. Эми бирок негизи бизде ушул жүрөк оорулары боюнча эч качан өлүм көргөзгүчтөрү ушул 30 жылдан бери мындай бир көзөмөлгө жакшы алынган эмес да. Эми ошонун ичинде мына мисалы ошол жүрөк оорудан көз жумган адамдардын негизги бир ошого алып келген бир мындай көңүл бура турган оору бул жанагы курч инфаркт миокарда оорусу да. Инфаркт, жүрөк инфаркт болду деп коет. Эми элдин арасында инфаркт дегенде бардыгы билишсе керек. Эми ошол боюнча баягы инфаркт деген бул эмне, анан негизги себептери, анан мындай эрте мындай аныктай турган белгилери, ошол жөнүндө элге маалымат жеткирип койсок, анан ошол биздин дарыгерлерге, кесиптештерибизге деле мындай пайдалуу боло турган ушундай маалымат берип койсокпу деген ушундай бир жакшы максат бар да. Ошол анан биринчиден мен айткандай эле, мына инфаркт менен ооруган адамдар жашарып атат да, мындай көңүл бура турган нерсе. Мына мисалы 22 жаш, 24 жаш инфаркт болуп, абдан оор инфаркт болуп, мындай обширный инфаркт болуп, ушундай өлүмгө учураган адамдар азыр кездешет да, бизде деле Кыргызстанда. 35-40 жаш бул мындай көп кездеше турган учурлар болуп калды. Инфаркт болуп, анан баягы дарыгерлерге чейин жетпей калып көз жумгандар бар. Жолдо басып баратып жыгылып калып баягы өлүмгө учурагандар бар да. Демек биз айтсак болот, азыр ушул инфаркт оорусу жашарды депчи. Жашарды, анан баягы саны дагы көбөйүп атат да. Анткени баягы ошого алып келе турган себептер жакшы көзөмөлгө алынбай атат да. Андан кийин мына мисалы ошол жанагы инфаркт миокарда жашарды деп атпайбызбы? Анан ошону баягы эме баягы билишибиз керек да, биз билишибиз керек да бардыгыбыз, бул инфаркт деген бул эмне?
инфаркт деген бул орусча айтканда бул некроз деген сөз да. Мындай курч пайда болгон жүрөктүн булчуң этинин некрозу да. Некроз деген сөз бул ошол жанагы жүрөккө баягы жүрөктү мындай кан менен камсыз кылган кан тамырлар кээде бирөөсү, кээде көбүрөөк кан тамырлар бүтөлүп калат да. Коронарный артерия деп коет, коронардык артерия деп коебуз. Ошол коронардык артерия курч жабылып, анан ошол булчуң эт, жүрөктүн булчуң эти баягы мындай кан барбай, кадимкидей мындай неметип калат да, мындайча айтканда жараксыз, мындай функционалдык жагынан дагы, анатомиялык жагынан да жараксыз болуп калат да. Некроз деген сөз кыргызчага которгондо бул баягы карайып кетти, же болбосо мындай бозоруп кетти, иштебей калды деп некроз деп эле айтылат го дейм, кыргызча деле некроз деген сөз да. Анан ал эмнеге алып келет? Жүрөк баягы бул мотор да. Мотор болуп мындай абдан катуу күч менен канды айландырыш керек да. Жүрөк ошону айландыра албай, анан көп адамдар ошонун кесепетинен давлениясы түшүп калып, шок деп коет, кардиоген шок, ошентип көз жумат да. Эми ошону эмне менен бүтөлөт? Жанагы коронардык артерия көбүнчө мурдатан эле ошол жана кан тамырдын ичинде жанагы бляшка деп коет, май бляшкалары, атеросклероз бляшкалары деп коет. Мындайча айтканда кан тамырларынын ичин май басып, анан ошондо бир кандайдыр бир себеп болуп, кан тамырларынын ошол жанагы май баскан бляшкалар жарылып, кан чыгып, анан тромб болот да. Кадимкидей эле уюган кан менен жабылат да. Ошол жанагы жүрөктү камсыз кылган кан тамыр, коронардык артериянын ичичи бүтөлүп калып, анан ошонун баардыгы курч пайда болот да. Анан эми ошол адамды ошондой курч пайда болгондо ошол жана коронардык артерияны негизи мындай эрте ушуну аныкташ керек да. Ошол бүтөлгөнүн, анан эрте ошону ачыш керек да. Ошол жана уюлган канды дары менен эритип койсо болот, же болбосо жанагында атайын жанагы коронография деп коет, ангиограф аппараты, биз катлап деп айтабыз. Ошол лаборатория катлап, ошол жака алып келип, анан кан тамырдын ичин көрүп, анан кайсы кан тамыр бүтөлсө ошол жака стенд коюп, стенд менен ачып коюшат да. Анан ошол ачып койгону кайрадан ошол булчуң эти иштеп, жакшынакай болуп, анан жүрөк толук иштеп, адам өлүмдөн сактап калыш бул чоң максат да. Рахмат агай, сиз азыр баягы дарылоо жолун айтып өттүңүз окшойт. Мен сиз өзүңүз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, бул оору жашарып атат, анан статистикалык көрсөткүч дагы баягы өсүп жатат депчи. Анан ошол мунун себеби ошол бейтаптардын дарыгерлерге кайрылуусунун аздыгыбы, же болбосо бул эмне себеп болуп жатат? Оорунун белгилери алгач кандай болот? Эми мындай да, биринчиден мындай кыска айтып кетейин дедим эле да. Инфарктка алып келген себептер. Бул тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, кыймыл аракеттин аз болгондугу, мындай адамдын толуп кетиши, салмагынын көбөйүп кетиши. Андан тышкары мындай кан басымы көтөрүлүп, кан басым көзөмөлгө алынбай калганы, андан тышкары жанагы кандын ичинде холестерин деп коет. Ошол жана кандын ичинде май молекулаларынын көбөйүшү, деңгээли бийик болушу, анан жана кант диабет, кандын ичинде канттын да деңгээли көп болуп кетиши да. Ушулардын баардыгы жана инфарктка алып келет да. Андан тышкары жанагы сиз туура айттыңыз, эми азыркы мына бүгүнкү күндөгү мындай акыркы айларда болуп аткан окуяларда көп адамдар ошол оорусу аныкталбай жолдо үйдөн баягы өлүмгө учурайт, инфаркт болуп, жумушта отуруп өлүп калгандар бар, өлүмгө учураганда. Баягы жок, мындай да, азыр мен айтайын дегеним, баягы ошол мисалы дарыгерлерге кайрылып деле баягы кичине баягы убактысы созулуп, текшерилип, анан баягы текшерилип өтөйүн деп бир убакыт өтүп кетип, анан өлүмгө учурагандар бар болуп атпайбы? Эми ошондо мындай да, ошол мисалы үйүндө болобу, же болбосо жумушта болобу, кайсы жерде болбосун, эгерде ошол адамдын көкүрөгүндө оору пайда болсо, көкүрөгүндө же болбосо көкүрөктүн сол жагында эгерде оору пайда болсо, оору да кадимкидей сезет да адам, ооруп атат дегенчи. Ошол оору бул инфаркттын биринчи белгиси да. Ошон үчүн көкүрөгү ооруган адам сөзсүз түрдө үйүндө отуруп скорый чакырыш керек, же болбосо жакынкы немеге барыш керек да, ооруканага же жанагы биздин поликлиника деп коебуз, иши кылып
биздин жанагындай саламаттык сактоо мекемеге жакын жердеги барыш керек да. Бирок өтө маанилүүсү, эгерде ушу көкүрөгү ооруса, анда ошол көкүрөгү ооруган адам өзү мындай кыймылдабай, мындай кандай десем, кыймылсыз бир акыбалда болуш керек да, кыймылдабаш керек да. Кыймылдабай скорый чакырып, скорый келип көрөт, же болбосо жакындары машина менен ошол саламаттык сактоо жакын мекемеге алып барып, анан ушул эгерде ушундай кылса, тез арада көкүрөк оору пайда болгондо эле скорыйды чакырып же биздин дарыгерлерге кайрылса, өмүрүн сактап калса болот да. Анткени ошол жака барганда биринчи эле текшерүү бул кардиограмма тартыш керек да. Жана электрокардиограмма деп коебуз да. Ошол электрокардиограмманы тартып, анан ошол электрокардиограммада инфаркттын белгилери эгерде болуп калса, анда биздин дарыгерлер мындай кандай жол менен тез арада жардам бериш керек, мындай жолун көргөзүп, бардыгын түшүндүрүп айтып берет да. Анткени биз азыр мына мен айтайын дегеним, улуттук программа иштеп чыктык. Саламат жүрөк деген. Бардыгын камтыган, эл аралык тажрыйба, эң жакшы тажрыйбаны камтыган. Ошо жалпы жүрөк ооруларын көзөмөлгө алып, өлүм көрсөткүчтөрүн азайтып, анан жеткиликтүү, сапаттуу жардам бүт Кыргызстанда, аймактарда уюштуралык депчи, жалаң эле Бишкек эмес. Анан ошол биздин улуттук программанын ичинде атайын ошол инфаркт оорусуна багытталган программа бар да. Анын аты биз мынтип атап койгонбуз, инфаркт миокарда 24/7 депчи. Ал деген ошол 24 саат 7 күн инфаркт менен ооруган адамдарга бизде Кыргызстанда бардык жерлерде мындай абдан керектүү жардам берилиш керек деген да, жогорку технологиялык. Ошону биз ишке киргиздик да. Эми мына жана мен айтып аткандай, көкүрөгү ооруган адам сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек, күтпөш керек үйдө. Күтүп, же болбосо эгерде өзү үйдө жата берип барбай, текшерилбей дары иче берсе, бул инфаркт болушу мүмкүн. Анан жанагы мен айтып аткан жаман көрүнүч окуялар, үйдөн эле баягы көз жумду, өтүп кетти үйдөн эле депчи, же болбосо көчөдө баратып жыгылып калды, жумушта деген ушундай окуялар болбойт да, ошондо болбошу керек. Анан ошол кардиограммада инфаркт аныкталгандан кийин, жана мен айтып аткан программанын негизинде ар бир райондо канды суюлта турган дарылар бар да. Ошол мисалы кардиограмманы ФАПтан деле тартат. Жана фельдшер, акушердик пункт деп коебуз да, айылдарда. Ошол жерде инфаркттын белгиси пайда болду, ал тактады. Райондук ооруканага тез алып барып, анан ошол жерден тез жана канды суюлта турган дарыны куюп койсо, анда ал адамдын өмүрү сакталып калат да. Андан кийин анан ошол жанагы биринчи жардам деп айтсак болот, бул жана канды суюлткуч дарыны куюу. Андан кийин анан ошол жана стенд кое турган, коронография кылып, стенд кое турган жака баягы алып барып жеткирсе, анан ошол жерден коронография кылып, жана кан тамыр аркылуу терең текшерүү кылып, анан стенд коюп койсо, бул адам инфаркт менен, оор инфаркт менен ооруган адам, мына бүгүнкү күндө бардыгы убагында жасалса, бул оорубаган адамдай кийин Кудайдын берген жашын 90 болобу, 100 болобу чыгып жашайт да. Анан ошол жанагы Кыргызстан боюнча ошол жанагы 24/7 инфаркт миокарда программасы жакшы иштеш үчүн биз жанагы биздин улуттук программабыздын ичине, жанагы мен айтып аткан инфаркт миокарда 24/7 программага жанагындай санарип жолу менен байланыш баягы түзүп, анан жана централдашкан, мындай бириктирилген бир эрте аныктоо, анан эрте жанагындай ооруган адамга жанагындай электрондук санарип жол көргөзүп, кайсы ооруканага барыш керек, кайсы жерден жардам алат деген ушундай системаны киргиздик да жумушка. Бүгүн иштеп атат, 2 жылга жакындап калды. Санариптешүү багытында. Ооба, жөнөкөй эле баягы телефон менен, интернет менен, WhatsApp менен ушундай Кыргызстан боюнча ушул инфаркт 24/7 командасын түздүк. Азыр мисалы ошол алыскы бир райондон ушундай бирөөдүн көкүрөгү ооруп, кардиограмма тартып, инфаркттын белгиси болсо, ошол маалымат бизге жөнөтүшөт. Бизде биздин борбордо атайын команда түзүлгөн, жүрөк командасы, инфаркт командасы. Алар ошол диагноз так коюлуп тур, инфаркт экен, силер ошол ооруган адамды бизге кардиологияга жөнөткүлө, же болбосо ошол жерде райондук деңгээлде канды суюлта турган дарыны жасап туруп, анан кайсы жерде жакын жерде ошол стенд кое турган жанагындай борбор бар болсо, ошол жака жөнөтүп, ошол жерден стенд койдурганга мүмкүнчүлүк
силерде болот деп баягы биз ошондо бүт Кыргызстанда ушул ушундай бир система түздүк да азыр бири бири менен интеграшталган система да. Ошондо биз азыр мисалы биздин борбор областтык ооруканалар, райондук ооруканалар, анан жанагы ФАП деген бүт биздин жана саламаттык сактоо уюмдарынын баардыгы мындай бири бири менен мындай тутум болуп байланышканда интеграшталган азыр. Ошол инфаркт миокарда оорусун жакшы көзөмөлгө алыш үчүн ушундай бир модель түздүк да азыр. Буну түздүк биз баардык эл аралык эң жакшы тажрыйбаны мындай карап, ошону баардыгын көрүп, анан ошону биз так ушу мисалы Европа мамлекетинде кандай болсо, өнүккөн өлкөлөрдө ошондой кылып түздүк да. Анан эң негизгиси жанагы стенд деп атпайбызбы? Ошол стендтерди бизде ошол жана биздин борбордо мисалы бекер коюшат да. Анан ошол жанагы алтын 1 саат деп коет. Азыр биз ошол программаны ишке киргизип, алтын 1 саатта 18% бир 2000ге жакын инфаркт менен ооругандардын бир 18%-на ошол 1 сааттын ичинде стенд коюлду да. Демек алар ошо канчалык стенд эртерээк коюлса, жанагы бүтөлгөн кан тамыр канчалык эрте ачылса, алардын жүрөгү баягы оорубаган адамдын жүрөгүндөй болуп сакталып калат да. Бизде бул жана 18% деген бул мындай башталышындагы жакшы көргөзгүч, бирок биз бул баягы немени көргөзгүчтү дагы 50%-тан көбөйтүп баягы мындай башкача дагы максаттарды коюп жетишибиз керек да. Ошондо баягы жана ошо негизи биздин дарыгерлерге, ошо биздин кыргызстандыктарга мен дагы бир жолу кайрылып айтайын дегеним, ушул инфаркт менен ооруган адамдарга убактылуу, убагында, тез убагында жардам бериш үчүн, өмүрүн сактап калыш үчүн ушул көкүрөгүм ооруйт деген адам сөзсүз түрдө үйүндө жата бербей, же жумушта отура бербей, сөзсүз түрдө тез арада скорый чакырышы керек. А эгерде шарты болсо, жакынкы ооруканага же башка саламаттык сактоо мекемеге барышы керек. Анан милдеттүү түрдө көкүрөгүм ооруйт деген бул кардиограмма тартыш керек деген сөз да. Электрокардиограмманы тартып, анан эгерде инфаркт болсо, анда жанагы биздин инфаркт 24/7 деген ошол бүт билет биздин дарыгерлер бул программаны. Ошого кирип, анан маалыматты биздин борборго жөнөтүп, өзүнүн ошол райондогу дарыгерлер менен кеңешип, анан эрте жанагы канды суюлта турган дарыны коюш керек. Анткени биз ошол канды суюлта турган дарыны баардык райондордо камсыз кылдык. Азыр Кыргызстандын ар бир бурчунда эгерде курч жанагындай оор инфаркт миокарда болсо, аларга ошол канды суюлта турган, өмүрүн сактап кала турган дарылар бар. Аларды сайып азыр биздин дарыгерлер колдонуп атышат да. Бизде бул мен ойлойм өтө жакшы көрүнүч, анткени мурун райондук деңгээлде ошол инфаркт менен ооруган адамдарга мындай жардам көргөзө албачу да. Анткени дары жок. Анан биздин дарыгерлердин мындай немеси да жок болчу да, билими, тажрыйбасы жок болчу. Ошону кантип куйсак болот деп. Азыр болсо ошол райондо иштеген эле дарыгерлер инфарктты аныкташат. Анан инфаркт менен ооругандарга жанагы дарыны коюшат да. Биз баардыгын окутуп чыктык, бүт Кыргызстанды. Жанагы медсестралар, фельдшерге чейин ошол инфаркт деген бул эмне, кантип эрте аныктаса болот, анан эң негизгиси кантип өмүрүн сактап калсак болот дегенчи. Анан мен дагы ошол учурдан пайдаланып айтайын дегеним, азыр ошол инфаркт менен ооруган адамдарга стенд коюш керек деп атпайбызбы? Ошол стендти бүгүнкү күнү жалаң Бишкекте эле коет да көбүнчө. Ошто коет, Жалал Абадта коет, бирок көбүнчө Бишкекте да. Анан эми азыр мындай да, биздин жана улуттук программанын алкагында биз ошол жанагындай жогорку технологиялык жүрөк кан тамыр борборлорун бүт Кыргызстандын жана областтык ооруканаларынын деңгээлинде түзүп баштадык да. Бизде Кыргызстанда Кудай буйруса, мына 2030-жылы 15 жүрөк кан тамыр борбору болот, ар бир областта, ар бир шаарда. Анан ошол жака мына мисалы быйыл балыкчы, Талас, Нарында азыр жакынкы арада ушул жылдын аягына чейин ошол жанагы жүрөк кан тамыр борборлору түзүлүп, ачылып, анан ошол жакта инфаркт менен ооруган адамдарга ошол жерден стенд коюшат да. Баягы өтө маанилүү да, жогорку технологиялык адамдын өмүрүн сактай турган ыкмаларды биз ошол жана элге жакындатышыбыз керек да, айылдарга, райондорго жакындатышыбыз керек да. Анткени баягы алар ошол айылдан Бишкекке келгенге чейин канча саат өтөт, жолдо келатып дагы баягы көз жумган адамдар көп да, тилекке каршы ооруларчы. Ошон үчүн чоң мындай менин оюмча бул ушу биздин жана улуттук программадагы иш бул мындай азыр быйыл 3-өө ачылып калса, биз ошол жерде жанагындай бекер стенд кое турган, анан
жалаң эле стент эмес, жалаң эле инфаркт эмес, жанагы жүрөктүн иштеши туура эмес болуп кетип, анан жанагындай ар кандай стимуляторлорго муктаж болгондор электрокардиостимулятор деп коет, жанагындай РЧА деп коет, аблация деп. Ошол нерселердин баардыгын ошол областтык деңгээлде жасалып калса, бизде Кыргызстанда ошол жанагы жогорку технологиялык жүрөк кан тамыр борборлору, катлап деп ушундай дүйнө жүзүндө да ушинтип атап коюшат буну, катетеризационный лаборатория депчи. Ошондой мамлекеттик улуттук тутум түзүлөт да. Ошондо баягы бүт Кыргызстандагы ооруган адамдар, жүрөгү катуу ооруган адамдар, оор акыбалдагылар, алар мындай алыска барбай эле ошол 1 сааттык тез арада жете турган жерден баягы сапаттуу жардам алып өмүрүн сактап калса болот да. Мына кардиология ооруларынын өзгөчөлүгүчү, жүрөк ооруларынын өзгөчөлүгү, мисалы инфаркт алсак, ошол канчалык бат, баягы убакыт абдан таасир этет да. Ошол адамдын өмүрү сактап кала алабызбы же кала албайбызбы убакытта. Эгерде мисалы 1 сааттын ичинде инфаркт менен ооруган адамга алып келип стенд коюп койсо, ал ошол адамдын өмүрүн дагы сактап калып, жүрөгүн дагы оорубаган адамдыкай сактап калса болот да. А эгерде алыс жакка жеткизе турган болсо, эгерде ошол бир көбүрөөк убакыт кетип калса, анда мисалы ал адам баягы өмүрүн сактап калса да дарыгерлер, бирок кийин майып болуп калат. Анткени жанагы жүрөк, бир чоң жүрөктүн булчуң этинин бир чоң бөлүгү иштебей калат дагы, жүрөк жанагы мотор сыяктуу өзүнүн канды айландыра турган өзүнүн баягы функциясын аткара албай калат да. Анан эми мындай да, биз баардыгыбыз билишибиз керек. Бул эрте аныктоо жолу да. Анан баягы мындай да, алдын алуу жолу. Биз азыр жанагындай атайын программа иштеп чыктык, алдын алуу программа. Ар бир кыргызстандык мен учурдан пайдаланып, мына кайрылып айткым келет да, инфаркт миокарда же болбосо башка коркунучтуу оорулар, өнөкөт оорулар болбош үчүн, мисалы жүрөк, өпкө, бөйрөк рак оорулары болбош үчүн ар бир үй бүлө, ар бир жаран өзүнүн 8 көргөзгүчүн текшериш керек. Мен кайрылат элем, суранат элем, мына өзүңөр бүгүндөн баштап текшергиле депчи. Биринчиси, тамеки чегебизби, чекпейбизби? Ушуга жооп алып, анан тамеки чеккендер тамекини ташташ керек. Экинчи, туура тамактануу, буга биз көңүл бурушубуз керек. Көп тамак ичпешибиз керек да, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда. Көбүнчө мындай жер жемиш, жанагындай салат деген немелергечи, майлуу тамак жебей. Үчүнчүсү, ар бир адам өзүнүн мындай кыймыл аракетин күчтөндүрүш керек да. Ар бир адам кыймылдаш керек, жашына карабай. Базыш керек, чуркаш керек, залга барыш керек, бирок дарыгерлер менен кеңешип, эгерде өнөкөт оорулар болсо, биз ар кимибиз өзүбүздүн салмагыбызды билишибиз керек. Эң маанилүү бул чоң мындай коркунучта толук адамдарда жүрөк оорусу, инфаркт оорусу боло турган коркунуч өтө көп да, риск. Бешинчиси, мен мына жакында биз улуттук демилге көтөрүп баштайбыз. Ар бир кыргызстандык өзүнүн кан басымын билиш керек да. Ар бир үй бүлө, ар бир кыргызстандык. Анан ар бир үй бүлөдө кан басымын өлчөй турган аппарат болуш керек. Ал эми кымбат деле турбайт. Аны өздөрү деле өлчөп биле алат. Анткени ошол кан басымын өлчөп билип, убагында көзөмөлгө алса, инсульт, инфаркт деген оорулар абдан кескин түрдө азаят да. Биз өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз жоопкерчиликтүү болуп, анан жана чекап деп атпайбызбы? Чекап кылышыбыз керек да. Алтынчысы, сөзсүз түрдө мына кандын ичиндеги жанагы май молекула, холестериндин деңгээлин билишибиз керек. Жетинчиси, ар бир кыргызстандык жаран өзүнүн канындагы канттын деңгээлин билиш керек. Жана сахарный диабет деп атпайбызбы? Ошону баягы көпчүлүк билбейт да, диабет бар экен. А бирок ошол диабет менен ооруп калып, мисалы, эгерде дааланбай жүрө берсе, мисалы, жүрөк оорулар, бөйрөк оорулары пайда болот. Жанагындай диализге муктаж болуп калат, трансплантация деп, бөйрөк трансплантациясы деп ошого муктаж болуп калат. Ошол 7, анан 8-чиси бул уйкуда. Коңурук тартуу бул оор оорудун белгиси. Ошол ар бир кыргызстандык мындай уйкусу жакшы болуш керек да, терең уйку. А жанагы коңурук тарткан адамдарда апноэ сна деген оору болот да. Ошол апноэ сна деген оору дагы мындай жүрөк ооруларына, инфаркт оорусуна, инсульт ооруларына алып келет да. Ошон үчүн мындай кайрылуу, биздин кайрылуубуз, суранычыбыз, биздин кеңешибиз, мына баардыгыбыз өзүбүздүн ушул 8 ден соолук көргөзгүчүбүздү билишибиз керек. Бул биздин баягы иштеп чыккан улуттук программанын ичиндеги интеграцияланган алдын алуу баягы модулу деп ушундай азыр биз киргизип баштадык. Анан атайын тиркеме иштеп чыктык, жана телефондогу тиркеме, аны дагы буюрса дагы
мындай кененирээк маалымат беребиз. Маалымат беребиз. Анан сиз айтып аткан ушул улуттук программа деп калдыңыз, мына ушул инфаркт боюнча 24 жүрөк оорулары боюнча жалпы. Анан ошол дагы буюрса чоң өзүнүн жемишин берет деген ойдобуз. Коом, саламат коом, саламат өлкө дегендей, мына ошол программадагы өзүнүн салымын кошсо деген жакшы тилегибиз бар. Анан соңку суроо болсун, ушул жогоруда айткандай эле, мына ошол инфаркт оорусу менен ооруйбу же оорубай белгисиз, бирок ошол эле учурда көчөдө барат деле же болбосо жумуш учурунда деле кулап калган учурлар болуп атат. Аны өзүңүз деле социалдык тармактардан көрүп атсаңыз керек. Анан алгач ошол тез жардам кызматын чакырууда мурун кандай жардам бериш керек? Тез жардам келгиче. Эми мындайда биринчи жардам, эгерде жана көкүрөктө оору пайда болсочу, адам мындай кыймылдабай тынч акыбалда болуш керек да. Бул биринчиси. Анан эч мындай эмоцияга алдырбай мындай тынч акыбалда болуп, анан эгерде мурда эгерде жүрөк оорусу болгон адам болсо, билет да, жана стенокардия деп коет да. Ошол жана стенокардия деген оорусу бар адамдар, эгерде көкүрөк төшү ооруса, сөзсүз түрдө жана нитроглицерин деп коет. Ошол нитроглицерин деген дарыны тилдин астына салыш керек да. Же болбосо изокет деп коет, жана чачат да. Ошону сөзсүз түрдө чачып коюш керек да. Бул биринчи жардам. Анан ошол жанагы көкүрөгүм ооруду деген адам сөзсүз түрдө кан басымын өлчөш керек. Бул өзүнчө өз жардамда. Ошон үчүн мен айтып атпайм, ар бир үй бүлөдө болуш керек. Эгерде кан басымы бийик болсо, анын дагы өзүнүн дарысы бар. Тилдин астына коюп коет. Мен оюмча бул реклама болбосо керек, ачык эле айтып кое берейин. Каптоприл деген дары бар. Ошону тилдин астына салса, кан басымын азайтат да. Анан тез арада ошол эле учурда баягы биринчи дарыгерге чалыш керек. Скорыйга да, тез жардам биздин немеге кызматка. Андан кийин жанагы мен айткан дарыны тилдерин астына салып, тынч акыбалда болуп, анан эгерде жакын жерде саламаттык сактоо мекеме болсо, эгерде мисалы ошол тез жардам кызмат кичине кармалып атат да, бирок көкүрөгү ооруп атат. Жанында эле бир 10 мүнөттүк жерде мисалы бар оорукана. Анда ошол жака туугандары, жакындары алып барыш керек да. Алып барганда менин кайрылуум дарыгерлерге, менин кесиптештериме, эгерде көкүрөгүм ооруду деп келген адам болсо, сөзсүз түрдө тез арада кабыл алып, жүрөгүнө кардиограмма тартып, давлениясын өлчөп, негизги көргөзгүчөн өлчөп, андан кийин эгерде инфаркт жок болсо, анда баягы пландык негизде жардамды көргөзө берсе болот да, кеңештерди берипчи. Бирок эгерде инфаркт деген белги бар болсо кардиограммада, анда тез арада жана мен айткандай алгоритм менен ошол жанагы канды суюлта турган дарыны, ошол инфарктты дарылай турган жанагы бизде Бишкекте да айылдарда айтып атпайбы, бар депчи. Ошол жанагы инфарктты дарылай турган жака ошол ооруган адамды жөнөтүш керек да, же ошол өздөрүнүн ооруканасына алып калып, дарылоо ыкмаларын башташ керек да, колдонуп. Сизге чоң рахмат агай. Келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды айталы. Ар бир адамдын ден соолугу саламат болсун дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда учурда коомчулук арасында көп катталып жаткан инфаркт оорусу тууралуу сөз кылдык. Жүрөк кармап калган учурдагы башкы белгилер колдогу, моюндагы оору, баш айлануу, муздак тер. Бирок ар дайым эле ушундай боло бербейт. Дарыгерлер айткандай, мындай белгилер байкалбагандагы инфаркт болоорун эскертишүүдө. Андыктан саламаттыгыңызга кам көрүп, оорудан оолак болуңуз деген тилек менен программанын бул сааттагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуп акыркы маалыматтар менен кабардар болуп туруңуз. Ал эми биздин суроолорубузга Мерахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талантбек Сооронбаев агабыз жооп берди.